Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. 2 күн мурда дал ушул салатты жасаган элем. Видеосу менен бөлүшкөндө көптөгөн менин досторум дал ушул салаттын рецепти менен бөлүшчү деген жакты белгисин койгон экен. Бул жолу бул салатты баарыбыз эле билебиз, ооба. Бирок ар бир ашканада жасалуу жолу ар башка. Бул жолу менин ашканамда кандай жасалат сиздер менен бөлүшөм. Алгач эле сабиздерди теркадан чыгарып алуу менен баштайбыз. Бул жерде 4 сабизди чыгарып жатам. Сабиздердин көлөмү чоң болгондугуна байланыштуу 4 дана коштум. Эгерде сиздин сабиздер майдараак болгон болсо, 6-7 данага чейин кошсоңуздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле ушундай чоң тишинен чыгарып алдым. Баарын чыгарып алган соң, дал ушундай китайский туздан кошобуз. Андан соң өзүбүздүн туздан бир аз кошуп туруп, жакшылап эзип аралаштырып алабыз. Сабиздин суусу чыгышы керек. Сабиз даяр болгончо капусталарды кесип алабыз. Бизге ушул капуста жетиштүү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп алып, аны сабиздин үстүнө кошуп, жакшылап дагы аралаштырып коебуз. Сабиз менен капустанын соусу 10-12 мүнөттө сонун болуп чыгып калат. Ага чейин калган нерселерин даярдап турабыз. 3 дана бадыраң коштум. Бадыраңды видеодо көргөзүлгөндөй форма менен кесип алдым. Кааласаңыздар башкача кессеңиздер дагы болот. Ал эми ачуу сүйүүчүлөр болгон болсо, кадимки калемпирди колдонсоңуздар болот. Менин балдарым ачуу жей албайт, ошого байланыштуу болгорки коштум. Кызыл жана жашыл өңүнөн тандап алып, майда кылып кесип чыктым. 3, 4, 5 данага чейин чеснок кошсоңуздар болот. Чеснокду албетте майдалап алабыз. Сабиз азырынча даяр боло элек, ошого байланыштуу керек нерселердин баарын камдап жатабыз. Майдалап алабыз. Бул чеснок. Мынакей сабизибиз даяр болуп калды. Сабиздин өзүнүн суусу чыгып, даяр болуп калды. Эми бул жерде болгорки перец жана бадыраңды коштук, чеснокту коштук. Мындан ары жалаң приправалар кошулат достор. Көңүл коюп карап турсаңыздар дагы болот. Бул атайын сабизге арналган кошулма. Бул көк чөптөрдүн курамы универсал деп койсо дагы болот. Ачуу жакшы көргөндөр көбүрөөк ачуу кошсоңуздар болот. Бул кызыл ачуу перец. Бир аз эле ачуу даамдантып койдум. Андан соң кара мурч. Сабиз салатынын даамын базардагыдай даам бере турган өзгөчө приправа мына ушул приправа болот. Бул көп эле жерлерде сатылат. Фрунзеде, Глобуста атайын ушундай приправаларды саткан жерлерде дагы сатылат. Атыны морковка по-корейски деп сурайсыздар. Барбы ошондой десеңиздер, грамм менен тартып берет сиздерге. Ушул приправаны кошкондон кийин салаттарыңыздар вах базардагы салаттын өзү болот. Бир аз майды кызытып туруп куюп алабыз. Жанакы жерде укроптун кургатылганын коштум. Уругуну мындайча айтканда. 1 чоң кашык соевый соус, салатный уксус 6-9%. Андан соң укроп. Жакшылап аралаштырабыз. Биздин салат даяр. Нагыз мен жасагандай кылып жасап көрүңүз. Базардан кийинки жолу салат сатып албай каласыздар. Бул салат аябагандай берекелүү жана даамдуу. Өзүңүздөр билгендей, базардагы салаттан эч кандай айырмасы болбой калат. Өтө берекелүү 5 тарелка чыгат. Элестетиңиз, ушул эле продуктылардан 5 тарелка салат. Мынакей достор, менин ашканамда бул салат кандай жол менен жасалат, баардыгын сиздерге ачык жана так видео аркылуу көргөзмө кылып бердим. Эгерде жаккан болсо достор, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана мени белгилегенди унутпаңыздар. Бул жолу сиздер менен кызматта Ак Зоор ашканасы болду. Эгерде жаккан болсо, лайк жана комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен ар дайым акысыз рецепттер менен бөлүшүп келем. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Азыр мен даяр болгондогусун көрсөтөм. Даяр болгон салатты каалагандай кооздоп, өзүңүздүн фантазияңызга жараша салып берсеңиздер болот. Албетте бул салатка эч кандай фантазиянын деле кереги жок. Көрүп туруп эле шилекейиң ага турган салат. Ар бир эле адам балалыгыны ушул салат менен өткөрсө керек. Өзүңүздөр деле жакшы билсеңиздер керек. Мисалы, менин балалыгымда, жаш кезимде дал ушундай салаттарды көп алып келчү апам. Ошон үчүн бул салатты жакшы көргөндүгүмдүн бир сыры дагы ушул болуш керек.
Бул салаттын керек нерселерин баарын текстте калтырып кетем достор. Ошол жерден окуп жана видеого карап жасай берсеңиздер болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн. Кармаган оозуңуздар кабыл болсун. Ифтарга жасап көрүңүздөр сөзсүз. Сиздер менен акысыз рецепт менен бөлүшкөн ар дайымкыдай эле Акзура ашканасы болду. Кызым ушинтип сүйлөтпөй жатат, мени шаштырып жатат. Ошого байланыштуу мен сиздер менен коштошом.